Саламаттыкты сактоо министрлиги өлкөдөгү лицензиясы жок иштеп жаткан медициналык мекемелердин тизмесин жарыялады. Анын ичинде Ош шаарында 9 стоматология жана 8 косметология уруксат кагазы жок иштеп жатат. Саламаттыкты сактоо министрлиги тараткан тизме боюнча Кыргызстанда жалпы 213 медициналык мекеме уруксатсыз иштеп келген. 30дан ашыгы Ош шаары жана облуста катталган. Алардын бири Эстет Ош аталышындагы стоматология. 24 саат иштеген бул жайдын жетекчиси ишти баштаганына 2 гана ай болгонун айтып, дагы 1 айдын ичинде лицензия колума тиет дейт. Учурда мекеме толук тейлөө көргөзүүдө. 1 айдын ичинде алам. Тем уже президент Садыр Жапаров 1 жыл тишпейбиз деген приказ чыгардыгым. А уже телевидениядан чалып алышкан. Жок, биз ошо Я дочкой депутата, мне бы сразу дали. Поскольку меня по очереди взялась, да. Очередь еще келди. Оштогу уруксатсыз иштеп жаткан теш тарылоочу жайлардын бирин Хажы Акбар Мадрахимов иштетет. 1 ай мурун тиешелүү органдар текшерип 5000 сом айыппул салып кетиптер. Анын айтымында стоматологиянын уруксат кагазы бар. Мадрахимов жалданып иштегендиктен эми лицензияга анын аты да кошулушу керек экен. Бул үчүн арыз жазылганын айтууда. Лицензиябыз бар, жогубуз бар. Налогун төлөйм убактында. Лицензиябыз бар. Азыр бул жерде мен как наемник болуп иштейм. Өзү лицензиянын ээси Алимов Элдар. Буга биз азыр заявление жазып койгонбуз. Бул лицензия кошуш керек экен. Как наемник иштегенде лицензия кошуп коюш керек экен. Азыр биз заявление жазып койгонбуз. Азыр уже документация даярданып атат. А так бизде бардыгы жок. Ческелеп, текшерип бардыгын ошо бизге предупреждение берди, ушуга кошуш керек деп штрафын жазды кетти. Иш кагазы жок, стоматология, косметологиялар азыр дагы ишин улантып жатышат. Мисалы, биз тизмедеги бир косметологияга барганда бир канча айымды тейлеп жатыптыр. Мындай кызматтар 1 жылга жакын убакыттан бери жүргүзүлүп келген. Ишкердин лицензияга тапшырганына 10 күн боло элек. Бизде лицензияга бир 8-9 күн болуп калды тапшырганыбызга. Кудай буйруса чыгып калса, лицензияларды илип көрсөткөнгө эме кылам, аракет кылам. Медобразованием бар, лечебный делода окуганмын. Талапка, законго жооп берет. Кудайга шүкүр, бар жогу мемлекеттин уруксаттары, мемлекеттин ыраазычылыгы менен болуп атат. 2023 жылдын ноябрь айында саламаттыкты сактоо министринин чыгарган буйругунун негизинде 1 ай бою шаардагы жана облустагы 175 жеке медициналык жайлар текшерилген. Оштогу санитардык талапка жооп бербеген медициналык жайларга 683 000 сом айыппул салынган. 33-үнүн ишин токтотуу боюнча укук коргоо органдарына документтер өткөрүлгөн. 33 косметологиялык салондор жана стоматология боюнча 33 материалды биз Ош шаарынын ички иштер министрлигине тапшырганбыз, чара көрүп, андан ары жаап берүү жөнүндө жана ишин токтотуу боюнча. Бирок тилекке каршы ички иштер министрлигинен ушул күнгө чейин бизге жооп келе элек. Салтанат Орозбаеванын айтымында косметологдор 2-3 жылдан ашык убакыттан бери лицензиясы жок иштеп келишкен. Аларды тактап текшерүүгө албагандыгы үчүн Оштогу оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун 3 кызматкерине сөгүш берилип, бири кызматтан кеткен. Бизде санитардык бөлүм бар, бул менен оперативный бөлүм деп коюшулар бар. Ушулар тактап списокто ушул текшерүүгө киргизип туруп, анан текшериш керек эле. Эми булардын ичинен ошол списокко булар жана иштеп жаткан косметологияларды толук камтый алышкан эмес. 3 кызматкерге сөгүш берилди. Бир кызматкерди ошо бүгүн эле буйругу чыгыптыр, эме келишим токтотулсун, бузулсун ортодогу депчи. Саламаттыкты сактоо министрлигинин Оштогу координатору Шаятбек Абдрахманов буга чейин жеке менчик мекемелерди текшере алышпаганын айтып, министрдин буйругунан кийин Ош облусу жана шаар боюнча 425 медициналык кызмат көрсөткөн жайлар текшерүүгө алынганын билдирди. Лицензиясы жоктор жабыла турганын, ал үчүн укук коргоо органдарына ишти өткөрүп беришкенин айтат. Ошондой эле жакын арада дагы текшерүү улантылаарын кошумчалады. Министрликтин өзүнөн жаңы комиссия түзүлдү дагы. Алды бул жерде бүт Ош шаарында жана Ош облусундагы частный не только стоматология, косметология, частный клиникаларда текшерүү, аны жанагысына иш кандай алып барып атат, кандай пациенттер келип атат, жана протокол боюнча иш алып барып атат. Ошол боюнча министрдин буйругу чыкты. Ошол негизинде комиссияны күтүп атабыз, алар да келип жалпы толугу менен текшерип кетишет да.
Өлкөдөгү жеке медициналык ишмердүүлүктү текшерүүдөн кийин 1,5 миллион сом айып пул салынды. Эске салсак, декабрь айында Бишкекте 3 жаштагы Алия Кубанычбекова аттуу кыз тиш дарылоо маалында чарчап калган. Бул окуя коомчулукта кызуу талкууга алынып, нааразычылык жаралган. Косметологдордун да ишине нааразы болуп чыккандар бар. Заягүл Болот кызы, Алтымыш Жантемир уулу, Тмедиа, Ош шаары.